Эртең 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Бул датаны жаштардын басымдуу бөлүгү биле беришпейт. Улуу муун өкүлдөрдүн айтымында тил майрамын бир жылда бир гана жолу эмес, өз тилибиздин бар экендигин күн сайын даңазылуу маанилүү дешет. Кыргызстан деген өлкөгө келген инвестор, турист же студент кыргыз тилине муктаждыкты сезеби? Кептин жана көйгөйдүн баары мына ушунда турат. Темага кеспешим кайрылып көрдү. Азыр кайсы үйлөргө барба, кайсы жүрдү, эметте Азрайлга да каптап кетти чума оорусу ушу. Папа, мам. Эртең 23 сентябрда мамлекеттик мекемелердин баарында кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамын алган күнү белгиленет. Ошону менен кайрадан эле тилдин тагдыры. Кыргыз тили өз үйүндө босогонун сыртында калып жаткандыгы жөнүндө эч ким ойлонбойт. Тилдин бааланбагандыгына жаштардын бул күндү билбегендиги да далил болду. Эртең 23 сентябрь кандай күн? Эртең 23 сентябрь. Билет. Бир кандай күн? Bilmem. Рахмат, кандай күн? Так билбейт-экенсиң. Сентябрь кандай күн? Bilmeyken. Assalamu alaikum, эртең 23 сентябрь кандай күн? Kırgız dil günü. Ал эми чет жерден келген түрк улутундагы студент кыргыз тилинде түш жоройт. Кыргызстанда эң биринчи орус тилин үйрөнүү керек. Болбосо көп жерде кыйынчылыкка кабыласың деген башка студенттердин пикирине Мехмет өнен кошула бербейт. Ал болсо кайсы жерде жүрсөң ошол элдин тилин билүү зарыл деп эсептейт. Негизи Кыргызстанга 2013-жылы келген мен. 8 жылдан бери бул жакта жүрөм. Кыргыз тили мага аябай эле негизи оңой болду, үйрөнгөн. 4-5 айда эле үйрөнүп калгам, жакшы эле. Анан кыргыз тили мага аябай эле жагат. Анан бул жакта үйлөнүп, үй бүлөм бул жакта болуп, анан ошо жарымым кыргыз болуп калды да. Бул жака негизде эле мен деле орусчаны үйрөнөйүн деген ой менен келгем. Бирок кыргыз тили жарабайт деген нерсе бул туура эмес да. Анткени бул жакта мисалы мен жашайм, анан бул жакта жүргөндөн кийин кыргызча үйрөнүш керек, кыргызча сүйлөш керек деген нерсе бар да. Анан мисалы мен бул жакта иштейм, окуйм, анан кыргыздар менен байланышка чыкканда, мындай мамиле курганда, жасаганда ошо кыргыз тилин сүйлөп үйрөнүш керек да. Канча тил билсең, ошончо адам болосуң деген сөз да. Коомдук ишмер Таалай Айдаровдун айтымында өз тилибиздин баркын жоготпоо үчүн негизги 3 багытта иш алынып барылышы керек. Эң биринчи кезекте бардык иш кагаздары кыргыз тилинде жүргүзүлүүсү абзел. Андан соң бул тармакка казынадан жетиштүү деңгээлде каражат бөлүнүп, үчүнчүсү мамлекеттик кызматтагы ар бир жаран кыргыз тилинде эркин сүйлөөгө милдеттендирилмесе. Кыргыз тили боюнча канча какшайбыз, канча зарлайбыз, бирок ошо кыргыз тил өзүбүздүн тилди деңгээлге чыгара албай койдук да. Ушул мамлекеттик деңгээлде ишканаларда кагаз толтуруулар бүт орус тилинде болуп атат. Бул бир. Экинчиден каражат маселеси. Каражат эми буга тил маселесине келгенде каражат бөлүнүп атат, бирок аз деңгээлде. Мына ошондуктан мен айтар элем, азыркы биздин мамлекет башчыга, өкмөт башчыларына кайрылар элем, ушул кыргыз тил маселесине келгенде мындай бир кененирээк бир кулаш чайсак жакшы болмок. Бирок мына айтып коелу, ушу кыргыз тил күнү дегенде эле биз кыргыз болуп калабыз да. Же башыбызга калпак кийип калабыз, же болбосо кыргызча сүйлөп калабыз да. Мындан туп-туура 32 жыл мурун тактап айтканда 1989-жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин жогорку совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Ильяс Анарбай уулу, Улукбек Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.